Assalamu alaikum ustaz. Көп kızlar kaşın boyotot. Antkeni alar daarat ötöt, kaş terilbeyt deyit. Бирок kaşının aslında ağarıp küygüzüp koyuşat eken. Kebirler bir жылдык, kebirleri bir aylık kılıp. Çaştın boyogonu, kaştın boyogondoruna daarat ötöt, kusul ötöt. Чубак устазыбыз мурда өтпөйт деп келген, кийин текшерилгенден кийин өтөт деп фатва берген. Чубак ажынын фатвасына жолду буруп коебуз. Не? Чубак ажы эмне деген? Daarat өтөт деген. Эми боёгонго келгенде, чачыңызды боесоңуз болот, себеби жолуктун ичинде жүрөт. Күйөөңүзгө боенуп жасансаңыз болот. Кашыңызды боесоңуз, күйөөңүз уруксат берсе, болот, бирок кашыңызды жаап жүрөсүз. Себеби аны менен көчөгө чыккан болбойт, жасанып алып көчөгө чыккан болбойт. Эмне кыласыз? Эгер кашыңызды боеп койгон болсоңуз, чоң ачык тагасыз. Анан жанагы могу каш тергенге болбойт дейт да, могу астындагы негизи кийинчеракта бул маселе айтылат. Могул жакта жүндөр бар го, эмне чейин чийип кеткен. Бул каш эмес, каш мына өзүнүн могу каш. Буяктагыларды жүн дейт. Анан ошо кээбирки кыздар буягын боёйт экен дагы, мынол жери эмне кылып коет экен, саргартып көрүнбөй турган кылып коет экен. Алыстан карасаң кашы сонун болуп турат, жакын барсаң саргайып калган. Андай кылсаң макул, уруксат шариатта. Бирок көчөгө чыкпайсың менен. Же жолугуң менен жаап жүрөсүң, же постоянно очкиде жүрөсүң. Ошондой кылган абалда боесо болот, бирок мен айтат элем, ошондой кылбаган жакшы. Себеби дайым эле очки менен жүрө албагансың, очкиң сынып калса эмне болосуң, күнөөкөр болосуң. Ошон үчүн аялдар жанагындай калем менен боенсо болот. Күйөөсүнүн астынан сонун болуп боенуп алат, жууганда кетип калат. Ошондой кылган жакшы болот, Чында беле ошондой кылса болобу, daarat өтөбү, шектенип атам, себеби эже сиңдилерим кылдырып атышат. Daarat өтөт. Анан жанагы айтылган маселеде Аллахым разы болсун.